Көлжегинде өткөн бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда дүйнө элинин назарын өзүнө буруп, бүйүр кызыткан оюндардын бири көкбөрү болду десек жаңылбайбыз. Мына ошол кызыктуу беттеште биздин улуттук курама командабыз атааңдаштарын 15-3 эсебинде артка таштап, чындыгында көкбөрү кыргыздардын улуттук оюну экенин далилдешти. Анда өзүнүн чеберчилиги, шамдагайлыгы менен ат үстүндө шамалдай ойногон Манас Ниязов аттуу улакчыны тааныбаган кыргыз болбосо керек. Манас өзү жаш экенине карабастан үстүбүздөгү жылы 9-май күнү болгон оюнда мыкты чабуулчу, Нооруз майрамында мыкты оюнчу, экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында мыкты чабуулчу аталган. Улакчылыкты Кожомкул командасынан баштаган балбан учурда Достук командасында ойнойт. Курама командага ар командадан чогултту, Сары Өзөн деген командада чогултту. Достук деген командадан бир эле бала алды, мени алды. Анан даярданганда 2 ай толук даярдандык. Ысык көлдө болдук, 10 күн Сусамырда болдук. Аябай катуу даярдандык 2 ай. Саар кеч чуркап, анан ошо акырында результаты жакшы болду. Көкбөрүдө улакчыны алдыга алып чыккан албетте анын аты. Билегинде күчүң болгону менен минген атың жакшы болбосо улак тартууга мүмкүн эмес дейт каарманыбыз. Бул ат жакшылап мээримди талап кылат. Жакшылап көңүл буруп, убагына карап, убагына жем берип, убагына асып, убагына бастырып, жакшылап карасаң ат жакшылап чуркап берет. Атты жакшылап карасаң, күндө карай берсең, анан мындай таанып да калат ат. Мындай кирсең, тип киришине эркелеп, ойноп, анан акылдуу болот булар аябай эле. Булар сүйлөй эле албайт, калганын түшүндүрөт, баарын түшүндүрүп берет. Ошо буларда тил эле жок деп коет. Ат адамдын канаты деп коет го. Бул ат жок болсо, мен жашоом кандай болот билбейм, айта албайм. Ниязовдордун үй бүлөсү Жаныш, Байыш, Баяман, Кыяз жана Манас аттуу мыкты улакчылары менен кыргыз элине гана эмес, бүтүндөй Азия өлкөлөрүнө таанымал. Бир тууган ага инилер баары улактын чеберлери. Алар көкбөрүнүн артынан коңшулаш Казакстан, Тажикстан жана башка мамлекеттерге чыгып, ал жактан досту арттырып, өз күйөрмандарын тапканга жетишкен. Каарманыбыздын улакчы болуусуна да агаларынын түздөн-түз катышы бар. Анткени алар кайда барбасын инисин жанына алып алышчу. Азырда бир туугандар чогулган кезде бири-бирине кеп кеңештерин айтып, тажрыйбасы менен бөлүшүп турушат. Бизде атабыз өзү чоң улакчы болгон, атам жылкычы болгон, ушул ата кесип деп ойлойбуз. Жаштыгыбыздан ошо атамдын артынан жүрүп улак чабып, ошо атам улакка барса кошо артынан ээрчип улак чабып жүрүп, мен улак чаптым, анан мен артыман ийнелерим ээрчип жүрүп, бардыгы мен артыман кетип улакчы болушту. Ушу Манас бардыгыбыздан шатылуу, бою узун болгон үчүн бардыгыбыздан кичине ыкчамыраак болуп, бардыгыбыздан күчтүүрөөк чыкты Манас. Манастын эң жакын күйөрманы бул анын апасы. Ушул күнгө чейин балдары катышкан оюндардын бирин калтырбай көрүп келет. 5 уул 2 кызды жарык дүйнөгө алып келип, татыктуу тарбия берген Чыныгүл Эсенбаева балдарынын ар бир ийгилигине жетине албай кубанат. Мынау медалды Манасым Казакстандан биринчиликти алып келген. Мына олар президенттин кубогун алган биринчи орунду алган медалдары. Кудайга шүгүр, ушу мен мурун жаш маалымда балдарымдын оюнуна барып көрөт элем. Омалда жүрөгүм неме экен чыдайт элем. Акыркы 2 жылдан бери балдардын ойноп атканы өтө мындай коркунучтуу, опурталдуу оюнда. Ошон үчүн барып көрө албай калдым. Ушу үйдө отуруп да Кудайдан тилеп, иштекени карабастан, ушулардан жыгылбаса экен, жаман сөзгө калбаса экен деп ушу Кудайдан тилеп отурам. Атаң барда эл таны, атың барда жер таны демекчи. Каарманыбыздын атасы да жылкычынын уулу болгондуктан убагында атты мыкты чаап, көптөгөн байгели орундарды алган. Азыр болсо бактылуу карылыктын доорун сүрүп, жубайы менен бирге балдарына акыл насаатын айтып турат. Уулдарын ар бир алган сыйлыгына сыймыктанып, кайсыл жерде улак болсо сөзсүз балдары менен чогуу барып, аларды четтен сүрөөнгө алып колдоп турат. Мен ошол Бишкекке эмеле бара элек болчумун, ошол эмесин көрүп келдим, балдардын эмеси менен. Ысык көлүн. Барып балам ошо оюнун көрдүм, өтө буларда кыйын экен бала, кызым. Ошол жерде турганда адам чыдай албай кетет экен. Эртең ушу Казакстан менен чыгат деген күнү уйку болбоду да менде. Эртеси болду, адам тура албайсың да эми. Көрдүк оюнун. Оюнда бир ыйлайсың, бир сүйнөсүң экен. Чыдай албайсың, аркаңдагы адамдар алдыңдагы мына киши эмне ыйлап атат дейт. Кызык эле болот экенсиң да. Балама ушунча сыймыктанып.
Айыгышкан атаңдаштык, нечендеген тоскоолдуктарга карабастан өз жанын тобокелге салган каарманыбыздын эң негизги максаты кыргыз элин дүйнө жүзүнө таанытуу. Ал үчүн колумдан келген күч аракетимди жумшайм дейт. Анан да келечекте өзү сыяктуу улакка кызыккан жаштарды тарбиялап, өзүнчө бир топ түзүп, жетекчилик кылсам деген ниети бар. Алтынча Чажы Маматова, Толкунбек Асылбек уулу, Аруу таң программасы.